2023 жылдын 10-11 январына караган түнү Ош облусунун аймагындагы ашууларда жол ачык. Жол теле ишканалар тарабынан инерттик материалдар чачылып, жолдор сүрүлүүдө. Ал эми 10 январ күнү саат 19:00 чамасында Мырзаке Каракулжа Алайкуу автоунаа жолунун 97-чакырымында болжолдуу 6000 куб болгон кар көчкүсү түштү. 20:05 чамасында жол теле ишканаларынын атайын техникаларынын жардамы менен ал кар көчкү сүрүлүп, бир тараптуу ачылды. Бүгүнкү күндө Талдык, Чыйырчык ашууларында жол теле ишканалары тарабынан инерттик материалдар себилип жатат, жолдор сүрүлүп жатат. Жол бүгүнкү күндө каттам ачык. Ушу бүгүнкүгө карата мен дагы жалпы жарандарга да эскертип кетер элем. Буга чейин дагы эскертип келе жатабыз. Зарыл жумушуңуздар болбосо, алыскы жолдорго чыкпай туруңуздарды сунуштар элем. Ал эми эскертүүлөргө карабай, жеңил жайкы баллондору менен, жеңил унаалар жайкы баллондору менен жолго чыгып алып, бир топ тайгакта тайгаланып, кыйынчылыктар жаралып калган учурлар да катталып жатат. Ошого байланыштуу жалпы жарандар зарыл жумушуңуздар болбосо, алыскы жолго чыкпай туруңуздарды суранам.